Кроме кинотеатра, в жилом комплексе «Бурана Пэлас» для горожан будут доступны летняя терраса с панорамным видом, детская игровая площадка в свободной от автомобилей зоне и двухуровневый подземный паркинг, оснащенный датчиком контроля состояния воздушной среды и пожарной сигнализацией. Жилой комплекс «Бурана Пэлас» — это престиж и высочайший уровень комфорта современной жизни рядом с историей. Мұғалім бірінші класстың оқушыларына чоңойгондо ким болосуңар деген суроо салат. Анда бири милиция, экинчиси дарыгер, үчүнчүсү ишкер болом деген эл билген эле жооптордун тегерегинде болот. Бирок арасынан бир окуучунун жообу өзгөчө болду. Буга башка мектеп окуучулары күлүп дагы жиберишти. Билесиздер ал эмне деген? Ал мен чоңойгондо сахаба болгум келет деген. Буга таң калган мугалими эмнеге сахаба деп кызыгат. Анда бала мен күндө уктар алдында апакем сахабалардын өмүр баяны тууралуу китептерди окуп берип, жомокторду айтып берет. Алардын эрдиктери, кыйын учурлардагы сабырдуулугу, адилеттүүлүктөрү, эң башкысы Аллах Тааланы чын жүрөгү менен сүйгөнү алардын бейишке киришине себепкер болгон. Мен дагы алардын бириндей улуу сахаба болгум келет деген сөздү укканда мугалим таң калуу менен карегиндеги жашты арчып, бул зирек баланын аркасында улуу инсан турганы жана улуу максат бар экенин аңдап түшүнүп, балага ичинен бакыт тилейт. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүнкү биздин Куттуу Орозо программасынын эфири ушул пайгамбарыбыздын улуу сахабалары жана табииндер тууралуу болмокчу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا
وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минтип айткан: мусулман адам чарчайбы, оорук сыркап калабы, кайгы муңга батабы, жада калса бутуна тикинек киреби, айтор кандай кыйынчылыкка кабылса, Алла Таала ошонун себебинен күнөөлөрүн кечирет. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: бирөөгө зордук зомбулук көрсөтүүдөн сактангыла. Себеби зордук зомбулук кыямат күнү залим үчүн кара түнгө айланат. Сараңдыктан да сактангыла. Себеби сараңдык силерден мурда өткөн далай калктын түбүнө жеткен. Алар сараңдыктын салдарынан бөөдө бири-биринин канын төгүп, өздөрүнө арам кылынган күнөө иштерди адал эсептей башташкан. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысы менен баштайбыз. Урматтуу замандаш, сиз 24 ТВ телеканалындагы Куттуу Орозо программасын көрүп жатасыз. Бул программанын демөөрчүсү Бурана Гранд Курулуш компаниясы. Бүгүнкү биздин темабыз сахабалар жана табииндер темасына кененирээк токтолмокчубуз. Бул тууралуу бизге баян куруп берүү үчүн Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын окуу бөлүм башчысы Аким Ажы Эргешев келип отурат. Саламатсызбы? Кеп башын дароо эле ушу сахабалар деген кимдер, эмне үчүн алар сахабалар деп аталган жана бул сөздүн мааниси тууралуу айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату вассаламу ала расулилlah. Сурооңузга жооп кайтаруудан алдын уруксат этсеңиз, жалпы телегөрүүчүлөрдү Куттуу Орозо айы менен куттуктоо менен туткан орозолордун кабыл болушун сурап өтөлүк. Андан кийин бүгүнкү берүүбүздөгү тема абдан маанилүү жана өтө биздин угарманыбыз үчүн өтө кызыктуу деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, сиз сурап аткандай эле сахабалар деген сөздү көп угабыз. Алар кимдер? Сахабалар булар мындай атка кантип татыктуу болушту? Эмне үчүн сахабалар жөнүндө Куранда дагы Аллах Таала зикир кылып, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир канча өзүнүн куттуу хадистеринде мактап алкап өткөн. Сахаба деген сөздүн өзүнүн кыргызча котормосуна келген учурда шериктеш болуу, замандаш болуу, санаалаш болуу деген түшүнүктү берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда Кудай Таала ушундай бир улуу аманатты көтөрүп кетүүдө, улуу аманатты инсаниятка жайылтууда, улуу аманатты аманаттай сактап, аны көз карегиндей экинчи муунга өткөрүп берүүдө булардын дагы Кудай Таала тандап алган өзгөчө инсандар экендигин билебиз. Булар алгачкы доордогу бардык кыйынчылыкты башы менен кечирген, бардык түйшүктү моюндары менен көтөргөн. Булар пайгамбар менен жанаша басып, пайгамбар улуу жараткандан алган ар бир көрсөтмөнү ушундай шурудай кылып тизип жашоосуна киргизген адамдар. Динибизде сахаба ким деп айткан учурда аларга мындай аныктама берилет. Сахабалар булар пайгамбардын акыркы пайгамбар экендигине ыйман келтирип, ошол улуу пайгамбар менен жок дегенде бир да жолу болсо дагы аны менен чогуу олтуруп,
аны көзү менен көрүп, ага ыйман келтирген абалда бул дүйнөдөн өткөн адамды биз сахаба деп айтабыз. Эмне үчүн мынтип сахаба деген ардактуу атты беребиз дегенде, пайгамбар менен доорлош, замандаш болуп, пайгамбардын өзүн көзү менен көрүп дагы өткөн бир канча адамдар болушкан. Бирок алар мындай кадырлуу атка же болбосо мындай бир сыйлуу аталышка ээ болушкан эмес. Эмне үчүн? Себеби дегенде алардын пайгамбарга болгон ыйманы болгон эмес. Пайгамбарды ээрчип басышкан эмес. Пайгамбардын алып келген окуусуна өгөлгө болуп жардамдаш болушкан эмес. Арасында кайсы бири ыйман келтирип, кайсы бир мезгилде пайгамбарды ээрчип, бирок кайрадан бул динден кайтып кеткендер да болгон. Булар дагы сахаба атка таткылуу болбой калышты. Мына ошондуктан биз сахабаларды, пайгамбарды өз көзү менен көргөн, пайгамбар алып келген динге ыйман туткан, пайгамбар менен бир жолу болсо да көз көрүшүп, аны менен бир жолу болсо дагы чогуу олтуруп, мына ошол пайгамбарга болгон ыйманы менен бул дүйнөдөн өткөн адамдарды сахабалар деп айтабыз. Ал эми табииндер деген кимдер? Сахабалардан кийинки адамдарды биз табииндер дейбиз. Сахабаларга биз аныктама бергенде айттык, булар пайгамбарды өз көзү менен көрүп, пайгамбардын чакырыгына жооп берип, пайгамбардын алып келген аманатында жардамдаш болгон, санаалаш болгон адамдарды айттык. Булар пайгамбарды өз көзү менен көргөн адамдар болушту. Булар жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайсы бир хадисинде айтат: "Афдалу уммати карни", же болбосо "Афдалул уммати карни, сумма аллазина ялунахум, сумма аллазина ялунахум" деген. Бул хадистин маанисинде үммөтүмдүн, же болбосо экинчи хадисте "Афдалун нас" деп да келет. Адамдардын жакшысы, абзели. Же үммөттүн абзели. Же болбосо доордун абзели менин доорум, андан кийинки артыкчылык андан кийинки келгендерге, андан кийинки келген артыкчылык андан кийинки келгендерге деген. Мындан биз түшүнсөк болот, эң жакшы доор кайсыл, алтын доор десек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү тирүү болуп, улуу жараткандан ар бир алган көрсөтмөнү өзү кандай өкүм болсо ошондой ишке ашырып, мына ошол өкүмдүн үстүндө тегерегиндеги адамдарды дагы колунан кармап жетелеп окутуп, ага үйрөткөн мезгилде биз алтын доор деп айтабыз. Ал мезгилде Кудай Тааланын өкүмү, Кудай Тааланын көрсөтмөсү эч жерде эки болбостон так аткарылып, адамдардын жашоосуна өзүнүн нукура даамын сунуп келген доор. Табииндер дегенде пайгамбарды көрө албай калган. Кайсы тагдырда алар биз көрбөй койсок деле болот деген тагдырда эмес. Аларды кайсы бир себеп тосуп койгон. Же болбосо алар ошондой бир доордо төрөлүп, пайгамбарды көрүп калуу насибинен ажырап калган адамдар. Бирок динди булар пайгамбардан акыйкат динди кандай нукура нускасында алган адамдардан окуп үйрөнгөн адамдар. Ал деген сөз сахабалардын артынан ээрчип келип, динди сахабалар пайгамбардан алса, табииндер ошол эле динди сахабалардан алган адамдарды биз табииндер деп айтабыз. Ал деген сөз ээрчип келгендер. Пайгамбардын учурундагы чогуу жашаган адамдарды сахабалар деп шериктеш, санаалаш, замандаш деп айтсак, табииндер болсо замандаш боло албай калган. Алар ээрчип келишкен. Ал деген сөз пайгамбарды көргөн адамдарды ээрчип дин үйрөнгөн адамдарды биз айтабыз. Ачык кыскасына келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинен биз түшүнсөк болот, эң жакшы алтын доор менин доорум, андан кийинкилердин жакшылыгы андан кийинки келгендердин өзүнө ыйгарылат деген сөздөн биз түшүнсөк болот, булар дагы алтын доорго илешкен адамдар болуп саналат. Алла Таала субхана ва таала Кур'анда айтат: "Валлазина аттабаухум биихсанин радияллаху анхум ва раду ан". Ал деген сөз ээрчип келгендер, сахабаларды ээрчип келгендер. Булар Аллах Тааланы ыраазы кылып, Аллах Таала алардан ыраазы болгон адамдар.
мына ушул сахабалар темасынан баштап жатабыз. Пайгамбарыбыз өзүнүн сахабаларын жылдызга окшоштуруп, силер алардын кимисин ээрчибей эле туура жолго барасыңар деген кебин айткан эмеспи? Эмне себептен аларды жылдызга теңеп аларга окшоштурган? Биз жогору жакта айтып өттүк. Кудай Таала пайгамбарды акыркы пайгамбар катары тандап алып, акыркы үммөт үчүн өрнөк кылып жиберип, кыяматка чейин башка бир пайгамбар менен алмаштырбай турган даражада жиберген учурда сөзсүз түрдө жалгыз кишинин колунан иш келмек эмес. Айталык, кыргызда сөз бар, жалгызды аракбак болбойт. Же болсо жалгыз жоокер бул аскер болбойт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүндө пайгамбарлык даража болгон учурда деле пайгамбар көтөрүп келген аманатты чогуу чаран жайылтууда, аны көтөрүп кетүүдө, аны жеткирүүдө, аны өз ордуна коюуда сөзсүз түрдө жанына ким керек болчу? Жан жөөкөрү, колдоочусу, жолдоочусу, жеңилин жерден, оорун колдон алгандары болуш керек болчу. Эгерде биз өткөн пайгамбарлардын дагы доорун, тарыхын карасак, ар бир пайгамбарларда мына ошондой өз учурунда келген кимдер болгон? Жардамчылар болгон. Иса пайгамбарга келсек, Иса пайгамбар ушуну хавариюн деп коет. Хавариюндун дагы мааниси мына ошол өз мезгилинде пайгамбардын аманатына шериктеш болуп, аны колдоп, аны бир жардамын берип келген адамдарды хавари деп коебуз. Эми карап көрүңүз. Сахабалар кимдер? Булар кандай эмгек кылышты дегенде, булар чындап эле сахабалар ушунчалык чоң эмгек кылды. Булардын жасаган эмгегин балким биздин доорубузга келсе биз аткара алмак эмеспиз. Балким. Эми ушундегенде сахабалар пайгамбардын алып келген сөзүн эң алгач айтсак Абу Бакр Сыдык радыйаллаху анху эң алгачкылардан болуп ыйман келтирген жан досу, эң алгачкылардан болуп жаным корман деп бардык айтканын көрбөй туруп ыйман келтирген адам ушул болгон. Пайгамбарды себеби дегенде жан шерик болуп, дос болуп, ал кишинин ким экендигин билип жүргөн киши кече эле пайгамбарлыкты ала электе. Бирок пайгамбарлыкты алыптыр. Аллах Тааладан вахий түшүптүр, аян түшүптүр. Аянында моундай деген сөздү айтып атыптыр. Бул айтканына караганда бул жалган го деген сөздү элдин арасында ушул сөз таркап аткан мезгилде Абу Бакр Сыдык соода менен башка жакта жүргөн. Сөз жеткен Абу Бакрга. Я Абу Бакр, сенин досуң акылынан тайып калганбы? Ал ушундай деген сөздөрдү айтып атыптыр. Дегенде, эгерде ал айткан болсо, ал ырас айтыптыр деген. Караңыз. Бул эмнеликтен кабар берет дегенде, ал ошончолук татыктуу адамдар болгон. Ошончолук аманатты сезе билген, туя билген. Ошол улуу жараткандан келген ар бир көрсөтмө бул инсаният үчүн жалпы эле. Анан ар бир инсандын өзү үчүн жекече улуу пайдасы бар экендигин сезген адамдар болгон. Андыктан алар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушул вахийди аянда алган мезгилиндеги жазма доору жок болчу. Пайгамбардын өзү жазганды билбечү. Пайгамбардын өзү окуганды билбечү. Бирок улуу жараткандын амири менен Жабраил алейхиссалам аркылуу бул илимди эмне кылды? Пайгамбар алып туруп үммөткө жеткиргенде, кабыл алып аткан адамдар пайгамбар эмес болчу го. Пайгамбарыбыздагы пайгамбарлык даражаны, пайгамбарлык касиеттен Жабраил периштенин оозунан чыккан ар бир сөздү пайгамбарыбыз эмне кылды? Бир сөзүн, бир тамгасын өзгөртүүсүз кабыл алды. Бирок сахабаларчы дегенде, мына ол сахабалар дагы мына ушул аманатты сезе, туя билгендиктен пайгамбардын оозунан чыккан ар бир аятты жерге калтырбастан эмне кылышты? Көкүрөктөрүнө түйүп алышты. Алар көкүрөктөрүнө түйгөн учурда, билесизби канчалык түйгөн? Бир уккан аятын экинчи жолу кайталап укканга муктаждыгы болгон эмес алардын. Бүгүнкү күндө биз ушул ыйык Куранды алып жылдап отурабыз. Айлап отурабыз. Ушуну 100 жолудан кайталайбыз. 200 жолудан кайталайбыз. Ушул Алланын аятын көкүрөгүмө сиңирсем, көкүрөгүмө батырсам деп. Бирок сахабаларчы дегенде, сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөп аткан мезгилде
төбөлөрүнө куш конуп отургандай тынч отурушат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын оозунан чыгып аткан сөздү алар деле жашаган мезгилде бизге окшогон карапайым жашоо менен жашаган. Алардын дагы оокат тирилиги болгон, алардын дагы жумушу, соодасы болгон. Ошол мезгилде пайгамбардын оозунан чыккан сөздөн кайсы биринен кеч калып калбайлык, кайсы бирин жаза басып өткөрүп жибербейлик деп кезектешип пайгамбардын жанынан жылбай отурушчу. Мисалга айталык, эгерде мына ушул үчөөбүз сахаба болсок, пайгамбардын астына келген учурда кезектешет экенбиз. Мен бүгүн барып оокатымды бүтүрүп келейинчи, силер жылбай тургула деп. Мен оокатты бүтүрүп келген учурда сиз оокатыңызды бүтүрүп келиңизчи, биз жылбай туралык деп. А бирок ошол учурда бул пайгамбардын айткан сөзү бир тамгасынан да, бир аталышынан да, бир айтылышынан да айырма бербестен алар так бүгүнкү күндө Куранда кандай сакталган болсо, ошондой кылып алар көкүрөктөрүнөн эмне кылышкан, сактап акылына түйүшкөн. Пайгамбардын сахабалары жасаган эмгекти башка эч ким жасай албагандыктан пайгамбарыбыз доорлордун эң бир абзели менин доорум деп ошол сахабалар менен чогуу жашаган доорду айткан. Мына алар пайгамбарыбыздын айткандарын, жараткандын буйруктарын так ушу өзүндөй аткарган үчүн, кемчиликсиз аткарган үчүн, алар ушунчалык бир туура жолду тандап багыт алган үчүн аларды бир ээрчүүнү да сунуш кылган экен да. Туура айтасыз. Сахабалар булар Аллага ыйман тутканда пайгамбардын жанында туруп, пайгамбардын ар бир дем жутуп, дем чыгарганынан, ар бир кадам таштап, ар бир лукманы тиштеп, тамагынан өткөргөнүнө чейин алар эмне кылышкан? Айкын көрүп, айкын таасын таанышкан. Булар пайгамбардын заманында чогуу болуп, пайгамбар алган аянды алып жашоосуна киргизген мезгилде бизчилеп пайгамбар болгон экен деп сүйлөбөстөн пайгамбарыбыз айтып атат деп кабыл алышкан. Аллах Таала жараткан бар экен дебестен пайгамбарды кандай көрсө, алар Аллах Тааланы да ошондой көрүп турушкан. Мына ошондуктан алардагы болгон ыйман, алардагы болгон ишеним, алардагы болгон ыклас ушунчалык бекем болгондуктан алар аз санда болсо дагы көп сандаган душмандарды алар ыймандын күчү менен эмне кылып келишкен, кайтарып келишкен. Мына ошондуктан сахабалардын аткарган дин үчүн кызматын, дин үчүн эмгегин, дин үчүн курмандыгын биз балким толтура албайбыз. Алардын бирөөсү жөнүндө сөз кылганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: бир эле Абу Бакырды алайын дейт. Абу Бакырдын ыйманы бардык үммөттүн ыйманынан салмактуу дейт. Караңыз. Бир Абу Бакырдын: "Я Расулалла, бул кандай ыйман?" дегенде, кыямат күнү келген учурда Абу Бакырдын ыйманын таразанын бир жагына коюлат дейт. Үммөттүн ыйманын таразанын экинчи жагына коюлат дейт. Ошол учурда эмне болот дегенде, ошол учурда Абу Бакырдын ыйманы басып кетет дейт. Чындап эле ушу Абу Бакыр тууралуу кеп кылганда өзгөчө бир сонун окуялары бар. Ал пайгамбарыбызды Аллах Тааланын жүрөк менен сүйгөн ал окуялардан бир далилденип олтурат. Алардын бири дагы баягы пайгамбарыбыз жараткан ыраазычылык үчүн чоң бир курмандык чалыш керек болгондо бардык сахабаларына кайрылганда Умар разияллаху анху дайым Абу Бакыр менен жарашып келет эмес, мен бул ирет Абу Бакырдан ашып түшөм деп мал мүлкүнүн бир жарымын алып келгенде Абу Бакыр толук мал мүлкүн тапшырып жараткан үчүн курмандык кылганы баарыбызга белгилүү. Абу Бакыр Сыдык радиаллаху анхудан бир канча сиз эскерип өткөндөй бир үлгүлүү, бир өрнөктүү көрүнүштөрдү, тарыхый далилдерди биз окуп көрүп келебиз китеп беттеринен. Мына ошол өрнөктүү учурлардын бирин карасаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде пайгамбарлыкты алып келип, анан пайгамбарлыкты меккелик мушриктер, кафырлар батырбастан аны жиктеп, аны куугунтукка алып, аны Меккеден чыгып кетүүгө мажбурлашкан. Ошол мезгилде динди сактап калуу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага жер которуп хижрат кылган учурда мына ошол улуу хижраттын үстүндөгү жан шериги катары Абу Бакыр Сыдык радиаллаху анхуну алган.
Жол үстүндө болуп өткөн окуялардын ичине келсек, толуп аткан мына ошол менин жаныма караганда, менин инсандык турпатыма караганда пайгамбардын даражасы өйдө. Пайгамбардын жанына эч бир зыян келбесин. Пайгамбардын укугуна эч ким өтпөсүн. Пайгамбарлык ордуна эч ким шек келтирбесин деген бир айкын, жаркын бир өрнөктүү аракеттерин көрөбүз. Экөө качып чыккан мезгилде караңгы түндү ката Саур үңкүрүнө барган мезгилде, Саур үңкүрүнө барып жашынаардын алдында үңкүргө да оозуна жеткен учурда үңкүргө да пайгамбарды алгач киргизбестен, я Расулалла, сиз күтө туруңуз бул жерде. Мен кирейин алгач. Ал жерде тазалайын. Ал жерде бир чаян, бөйөн, бир жыланбы, башка болбосо, мен биринчи акалгач билейин, андан кийин мен сизди чакырамын дейт. Алгач өзү кирип, баарын тазалап, баарын бүтүрүп, караңыз. Ошол мезгилде бир ийиндин ооздорун көрөт. Ал мүмкүн болушунча колундагы таш менен, башка менен баарысын бекитип болгон соң, акырында бир ошол жерде эмне калат? Бир чээндин оозу калат. Ошол мезгилде бекитер эчтеке таппай калган мезгилде согончогун коет дагы, я Расулалла, киреми дейт. Я Расулалла, киреми деген сөзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кирип, эмне болду Абу Бакыр деген, я Расулалла, мен баарын тазаладым. Мен баарын жагыштым, эми отуруп, эми бир аз эс алсаңыз да болот дейт. Пайгамбарыбыз менен Абу Бакыр Сыдык радыйаллаху анху түн ката баарынан жашырынып качып чыккандан кийин бир топ аралык, Меккенин өзүнөн Савр тоосуна чейин бир топ аралык. Тоонун өз башындагы үңкүр өзү бир топ бийиктик. Бүгүнкү күндө жаш жигиттер барып сокмо жолдун үстүнөн чыкканга бир жолу эс алып араң жетишет. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол мезгилде эч бир жолу жок болгон, эч бир шарты түзүлбөгөн, аскалуу, бир өтө бир таштуу болгон тоого түндөсү чыгып барган. Чарчаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакырды радыйаллаху анхунун тизесине башын коюп, көзү жумулуп уктай кетет. Бир мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бетине тамган жаштан ойгонуп кетет. Ойгонуп кетип, я Абу Бакыр, бул менин досум, эмне болуп кетти сага? Дегенде, я Расулалла, бут жагым дейт. Бут жагым. Ал сезген ал жерде чаккан чаян эле. Ал сезген ошол бутун бирдемке тиштеди эле. Ал бул сезген ошол баягы бекитип отурган тешиктен эмне бирдемке келип тиштеди аны. Бирок догуруп, мен сени коргоймун деп бутумду жетирдим дебестен, я Расулалла, эчтеке болгон жок, бирок бут жагым дейт. Кана алчы деген учурда бутун тартып чыкканда тиштеген чаян менен кошо чыгат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам куттуу шилекейинен алып, шилекейи менен отуруп жанагы жерге сыйпаган учурда эчтеке болбогондой болуп Абу Бакр Сыдык радыйаллаху анху эмне болот? Кайра буту өз калыбына келет. Мындан биз билсек болот, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кандай болбосун, азбы, чоңбу, каттуубу, жеңилби, эмне болбосун пайгамбарга зыян жетпесин деген адамдардын доору, сахабалардын доору болгон. Бул сахабалардын окуялары бир эле мусулмандарды эмес, дүйнөнү таң калтырган, дүйнөнү суктандырган бир топ окуялары бар. Алардын бири дагы Умар разияллаху анхунун баягы эки шамды коюп, ошол мамлекеттерди башкарып турганда келген кишиге жеке иш менен келдиңби же мамлекеттик иш менен келдиңби деп сураганда, жеке иш менен келдим дегенде, мамлекеттин шамын өчүрүп, өзүнүн шамын күйгүзгөнү, бул ушунчалык бир мамлекеттин акысына кирип калбайын, мамлекет үчүн бир адилеттүү падыш болуп берейин дегенинен кабар берип турганы, жалпы элди суктандырганы, адамзатты суктандырганы бардыгыбызга белгилүү. Айтсаңыз, ушу сахабалардын дагы кандай башка чоң дүйнөнү суктандырган бир эрдиктери, өзгөчөлүктөрү, жетишкендиктери бар?
Сахабалардын эң чоңдоруна келсек, биз Абу Бакр Сыдык радыйаллаху анхунун пайгамбарыбыз тирүү мезгилиндеги эрдигин айттык аянтан бери. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтыш болуп кеткенден кийин дагы ошол кайтыш болгон мезгилде Усама деген аскер башчысы менен бир топ аскердин үстүнө башчы кылып Усаманы шайлап пайгамбар жиберген эле. Ошол мезгилде ал аскерди жыйнап пайгамбар койгон тапшырманын үстүнөн аттанып бараткан мезгилде пайгамбар үзүлдү деген ааламдан өттү деген кабарды угат дагы. Адамдар айтат: "Я Абу Бакр, эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүп баратып сени жетекчи кылып коюуну буйруду. Сен эми пайгамбардан кийинки халиф сенсиң. Халиф сен болгондон кийин эми моундай болгон бизге оор күн түшүп атса, тигил аскерди кайтар. Кое туралык. Аяк башыбызды жыйнап алып, анан кийин аскерди кайра жиберелик" деген учурда Абу Бакр Сыдык радыйаллаху анху дейт: "Кантип дейт. Кантип мен улуу пайгамбар буйруган буйрукту мен жокко чыгарам? Кантип? Муну пайгамбар буйруп атпады беле? Жок. Мен пайгамбарга баш ийген учурда, мен пайгамбарга ыйман туткан учурда, пайгамбар тирүү кезде кандай ыйман тутуп баш ийсем, пайгамбар өлгөндөн кийин дагы ошондой ыйман тутуп баш ийем" деген. Караңыз. Жок, кайтарбайм. Ошол аскер ошол боюнча пайгамбардын буйругу астында өзүнүн милдетин аткарып келди. Омар радыйаллаху анхуга келсек, Омар радыйаллаху анхунун жасаган эрдиги чындап эле көпчүлүк араб чөлкөмүндөгү динди таркатууда анын эмгеги чоң. Алардын бири катары адилеттүүлүктүн туу чокусуна жеткирген доор ошонун доору болгон. Ошон үчүн аны Омарул Фарук деп ат коюшкан. Ал Фарук деген сөздүн мааниси ак менен караны кара кылды как жаргандай жарган. Ушунчалык айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Умар эгерде кайсы бир өрөөндү басса, шайтан ошол өрөөндү баша албайт, шайтан экинчи өрөөндү багыт алат" деген. Экөө чогуу баса албайт деген. Усман радыйаллаху анхуга келсек, Усман радыйаллаху анху Жайшил Усра деп үммөттүн башына бир оор мезгил келип, динсиздер исламды өчүрүп коюу үчүн болгон күчүн жыйнап келгенде, мусулмандарда мына ошол душмандарга каршы аскер жыйнап, ага курал жарак камдоого келгенде алсыз болуп баштайт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип отурган элди башына түшкөн кайгы жөнүндө, үммөттүн башында турган оор күндөр жөнүндө эскертип, бирок мына ушул сыноодон эсен аман өткөн болсо, үммөт үчүн бир чоң жеңиш болоорун айтып, ушул жеңишке жетүү үчүн Алла жолунда болгон курмандык, каражат жумшоо абзел экендигин айтып, мен силерден колдоо күтөм дегенде, ким ушул ишке даяр десе, Усман турат: "Я Расулалла, мен деп. Я Расулалла, менден 100 төөнүн үстүндөгү 100 аскердик каражат, 100 төөнүн үстүндөгү ошол аскерге жетерлик азыгы менен менден" дейт. "Я Усман, Алла сенден ыраазы болсун, Усман, Алла сенден ыраазы болсун" дейт да пайгамбар кайра сөзүн улайт. Элге кайрылып, бул иштеги болгон курмандык, бул иштеги болгон соопчулук, бул иштеги болгон артыкчылык жөнүндө сөз кылып, ким ушуга жардам берет дегенде, элди жым-жырт. Кайра Усман: "Я Расулалла, мен дейт. "Сенден эмне" дегенде, "Я Расулалла, менден дагы 100 дейт. Үстүндөгү азыгы менен, үстүндөгү курал жарагы менен." Макул дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, кайра сөзүн улайт. Кайра кайрылып элге: "Кана ким бар?" деп, ошол мезгилде дагы сахабалардын саны көп болчу. Ким дагы деген учурда кайра эле Усман көтөрөт. Ошентип Усман жыйнаган төөнүн саны 800-гө жетет. Усман 800 төөнү үстүндөгү курал жарагы, азык ашы менен толук өз чөнтөгүнөн эмне кылат.
Кайрадан сөз улап, ушул бизге бүгүнкү күндө миң улоо керек, ат керек эле, төө керек эле дегенде, я Расулалла, мен ошол миңди толтурайын деп кайра өзү турат. Ошондо төөнү жыйнап келип аткан адамдар айтат, я Расулалла, Меккеде төө калбай калды дейт. Төө калбай калды дегенде, анда калган 200 ат менен толтургула дейт. Усман радиаллаху анху калган 200 атты дагы үстүндөгү курал жарагы менен, үстүндөгү азык ашы менен камдап берет. Ошол мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык толкундап, ушунчалык бул акыйкат иштин үстүндөгү жасап аткан курмандыгы үчүн, я Усман, сен мындан кийин эмне кылбагын, сен үчүн ал зыян бербейт деп ушул сөздү айтат. Караңыз. Бул Усман радиаллаху анхунун жасаган эрдик. Бул жерде эми биз айтып аткан мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү мезгилинде эле 10 сахабаны бейиш менен сүйүнчүлөп койгон. Бейиш менен сүйүнчүлөнгөн сахабалардын биз 3-өсүн азыр айттык. Булар дагы 7-өсү өзүнчө бир улуу иштерди жасаган. Бул сахабалардын катарында дагы пайгамбарыбыздын жөн эле сахабасы эмес, анын сүйүктүү кызы Фатиманын жолдошу болгон, пайгамбарыбыздын күйөө баласы болгон Али разияллаху анху бар. Ушу башка дагы сахабаларга бир кыска токтолуп кете аласызбы? Билесизби? Эгерде биз 10 сахабанын 7-өсүнө кыска токтоло турган болсок, Али радияллаху анху бул улуу пайгамбарыбыздын артында калган улуу халифтердин бири. Пайгамбарыбыздын күйөө баласы. Али радияллаху келген учурда Али радияллаху анху ислам аймагынын чегин бекемдеген. Чекти бекемдөө, чек араны аныктоо, чек араны күчөтүү бул эмне? Бул улуу иштерден. Саид ибн Абу Ваккас бул сахабанын эрдиги. Саид ибн Абу Ваккас бул киши көп казабаттарга чыгып, көп салгылашууларда өзүнүн эрдигин көрсөткөн. Ошондой эрдиктерди Али радияллаху анху да көрсөткөн. Сахабалар өз доорунда бизчилеп азыркы күндө төбөлдөрдүн баарысы жумшак жерде, жашыруун жерде, ыңгайлуу жерде калган эмес, балким булардын баарысы алдыда жүрүшкөн. Караңыз. Мына ошондуктан бул жердеги сахабалардын эрдиктери, ошол бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын ар бириндеги болгон өзгөчө бир орундар бар. Мен азыркы кийинки сахабалардын аттарын бир катар атап өтөйлүк. Алар кимдер болду экен десек, алар бири Талха ибн Убайда. Андан кийинкиси Зубайр ибн Ауам. Зубайр ибн Ауам. Андан кийин дагы бирөө калат. Саид бин Зайд жана Абу Убайда бин Абу Убайда ибн Жаррах, Саид ибн Зайд. Бул сахабалардын мен азыр ар бирине өзүнчө токтолуп өтпөй кое турайын. Себеби дегенде биздин дагы келечекте айта турган табииндер тууралуу дагы сөздөрүбүз узагыраак. Мына ушул сахабалардын ичинен 10 сахаба бейиш менен сүйүнчүлөнгөн деп айтылат эмеспи? Алардын бейиш менен тирүү кезинде сүйүнчүлөнүшүнө эмне себеп болгон? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде оозунан чыккан кайсы бир сөз болсо, Аллах Таала субханаху ва тааля айтат: "Ва ма янтиqu анил хава. Ин хуа илля вахюн юха." Ал деген сөз "Ва ма янтиqu анил хава", пайгамбар сүйлөсө, ал өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн көкүрөгүндөгү нафсисинен чыккан сөз менен сүйлөп койбойт. Балким чыккан сүйлөгөн сөзү болгону бардыгы Кудайдан келген аяндын негизинде сүйлөйт дейт. Караңыз, бул учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде оозунан чыгып, сен бейиштик болосуң, сен бейиштик болосуң, сен бейиштик болосуң деп кабар берсе, ал улуу жараткандан келген кабар, сүйүнчү кабар. Көрсө бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
өзү дайындаган эмес экен. Сен бейиштикке кирдиң, мен сени айтып атамбы, сен бейишке киресиң деген эмес. Балким Аллах Таала сенин амалыңды көрүп, сенин амалыңдын Алла астында даражалуу экендигинен Аллах Таала мага эмне сүйүнчү кабар берип атат, сен бейиштик болосуң деген. Мындан жыйынтык чыгарсак болот, ар бир ошол бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын Алла назарында кабыл болгон жакшы амалы бар. Ал кандай амал болбосун? Ал эрдикпи, ал адилеттүүлүкпү, ал акыйкатпы, ал жакшылыкпы, ал кандай болбосун? Адамдар үчүн, үммөт үчүн, жалпы инсаният үчүн эмнеси болгон? Бир Кудай сүйгөн жакшы амал болгон. Мына ошол амал негизинде буларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү мезгилинде сүйүнчүлөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол эле учурда бир гана бейиш менен сүйүнчүлө турган адамдар эмес, балким эки жүздүүлөрдү дагы ошондой эле билген. Тигил эки жүздүү, бул эки жүздүү. Караңыз. Бирок биз жогору жакта айттык, Абу Бакр Сыдык радыйаллаху анху кантип кыяматка келген учурда бардык үммөттөн анын ыйманы салмактуу болуп калат десек, мына ошол бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын 6-оосуна ыйманга келишине себепчи болгон. Жараткандын динин адамзатка жеткизүү максаты менен келген пайгамбарыбыздын сахабалары кийинки муунга дагы динди өткөзүп бергендей эле биз дагы мекендештерибизге ошо кыска болсо дагы жараткан алдында жакшы иш кылып кызмат кылуу максатында ушул берүүлөрдү даярдап жатабыз. Бул берүүгө дагы Кыргызстандагы беделдүү курулуш компаниялардын бири болгон Бурана Грант курулуш компаниясы бизге демөөрчүлүк кылууда. Азыр ошол компаниянын кыскача жарнамасына кезек берсек. У нас есть хорошая новость. Кинотеатр «Кызыл-Кыргызстан» вновь будет возведен. Строительная компания «Бурана Грант» в 2019 году на пересечении улиц Жумабека и Алымкула-Усинбаева начала строительство жилого комплекса «Бурана Пэлас», внутри которого и будет расположен легендарный кинотеатр. Главным партнером по строительству является компания «Эмарк Групп». Алло. Салам алейкум. Алейкум салам. Нурбек досым, кандайсың? Жакшы, рахмат. Аяш апам жакшыбы? Операциясы кандай болду? Жакшы буйруса, жаңы эле бүттү. Жакшы болгон турбайбы? Ооруканадасыңбы? Ооба досум. Операциясына 130 000 сом керек экен. Анан кимден акча табам деп ойлонуп отурам. Мага бир эле жума убакыт беришти. Кызылат болбо досум. Бирдеме кылабыз. Мен фотоаппаратымды сатууга койдум интернетке. Жана эле бирөө чалды. Операцияга керек болуп сатып жатам десем, макул 20 000 алам деди. Азыр больницага баратам. Айш апам экөөңөрдү акыркы жолу сүрөткө тартып калайын. Досум, сени да аябай кыйнадым окшойт. Эч нерсе эмес досум. Бир нече жыл мурун мага бирөө бир сөз айткан болчу. Ошол сөз азыр мага дем күч берип жатат. Кайсы сөз? Ысырапта жакшылык болбогондой эле, жакшылыкта да ысырап жок. Эстедиңби досум? Анда биз студент болчубуз. Батирде жашачубуз. Ооба, эстедим.
досум уксаң, жаңы бир ыр жаздым. Өзгөргөн өңүн окшоп акчынынын, күндөрү өтүп барат жаштыгымдын. Көбүрөөк кечегиден бүгүн жанга, тийсе экен тилден колдон жакшылыгым. О, Азамат. Уруксат берсең, дароо Фейсбукке киргизип салайын. Жок Мага батирге төлөгөнгө 4000 сом жетпей жатат. Андан көрө гезитке сатам дагы, анан батирге төлөйм. Койчу, 4000 сомго элеби? Бул деген шедевр эмеспи? Билбейм. Мага койсо эч кимге бермек эмесмин. Бирок апам да ооруп жатпайбы? Анан дагы өзүм жаным өзүм багайын да. Тиги бөлмөнү дарылагандык үчүн канча акча беришибиз керек экен? Досум. Бул деген бөлмө эмес. Бул деген Канталанын ордосу. Ким келди? Азыр карайынчы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бул Акыл байкенин үйүбү? Ооба, Акыл байкенин үйү. Бирок бул жерде жашабайт. Биз квартирантпыз. Акыл байке силерге эчтеке деп айткан жок беле? Жок, эмне деп айтыш керек эле? Жолдошум ооруканага алып келгенбиз. Бир жуманын ичинде чыгат дешти. Бара турган жерибиз жок. Акыл байкенин аял менен сүйлөшкөнбүз. Үйүңөргө туруп туралы деп. Айгерим эже мененби? Ооба, ал биздин жакыныраак тууганыбыз болот. Нурбек байке сизби? Менин атым Нурдин болот. Алия эжем менен кошо келгем. Кириңиздер. Бир бөлмө бош. Рахмат. Саламатсыздарбы? Нурбек, ал үйдү дарылатып салбадык беле? Кичинекей баласына зыян го? Апей, унутуп калган турбаймынбы? Кечиресиз эже. Биз Канталага каршы бөлмөбүздү дарылатып салдык эле. Ооба, мен дагы байкадым. Балаңызга зыян эмеспи? Зыян, өпкөсүн аябай эле зыян го. Жолдошуңузду качан чыгат деп жаттыңыз эле? Бир жуманын ичинде чыгып калат. Эже, бул жерде тура албайбыз го? Ооба, балдар, мен силерди аябай эле. Башка бир батир таап берелиби? Биз азыр кайра кеткенибизге бир аз акчабыз бар. 1 мүнөттө кое турасызбы эже? Азыр. Алло, Айнур эже кандайсыз? Жакшысызбы эже? Рахмат эже. Мен дагы 3 ыр жаздым эже. Ооба, эже, бирок мен сизге башка маселе менен чалып жатам. Эже, батир керек болуп жатат. Мага эмес, эжеме. Акчасы канча болот? 5000? О, макул эже, рахмат. Сен эмне кылган жатасың? Тигилерди көрүп жатпайсыңбы? Батирге киргизип акчасын төлөп коеюн. Өзүбүзгө кантип төлөйбүз? Дагы ыр жазам. Жакшы ыр жазам. Жакшы баага сатылат. Кимге сатасың? Ким алат сенин ырыңды? Кудай буйрса сатылат. Кудайым жардам берет. Имам Азам айткан. Ысырапкорчулукта жакшылык болбогондой эле, жакшылыкта да ысырапкорчулук жок. Кичинекей баласы менен каяка бармак эле. Ке, андан көрө 1000 сом берип тур. 1000 сом? Кайра аласың. Ооба.
Апа кандайсыз, жакшысызбы? Эже, сиз саламатсызбы? Саламатчылык. Сендей уулду кандай апа тарбиялады болду экен деп, сен апаң менен атайын учурашканы келдим. Балаңыз кайда? Азыр окуп жатат. Күйөөңүз жакшы болуп кеттиби деги? Мынакей сенин алдыңда турат. Сенин апаң операция кылды. Расул Камалович, сиз Нурбек иним. Сени биз издеп жүргөнбүз, Акын Нурбек деп. Апаңдын операциясына кеткен чыгымды биз жаап койдук. Сен аны бир кезде Алия эжең менен инисине төлөп койгон турбайсыңбы? Нурбек, жакыныраак күлөбүз. 1, 2. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 24 ТВ телеканалындагы Куттуу Орозо программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз сахабалар жана тайвиндер темасынын алкагында баарлашып жатабыз. Куттуу студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын окуу бөлүм башчысы Акимжан Ажы Эргешев. Акимжан агай, негизи ушу сахабалардын катарында дагы бир өзгөчө сахаба бар. Бул бала сахаба деген ат менен баарыбызга белгилүү. Мына ушул бала сахаба тууралуу дагы кеп козгоп берсеңиз. Білесіз, бала сахаба ең қатары мен қабыл алсам, Али радиаллаху анхуну ушул пайғамбар вахи алғанда жеткіншек бала қатары бала сахаба деп танып келеміз. Себебі ең алғаш жаш балдардан иманға келіп, ең алғаш жаш балдардан пайғамбардың артынан ерчіп, тестер мезгілінен тартып пайғамбардың тарбиясын көріп, ертеңгі күні келген учурда пайғамбарға күйөө бала болууга буйруп, насип буйруп, ал ертеңгі күні үмметтің гамын көтөргөн, үмметтің түйшүгүн мойнуна артқан халиф болуп барыбызга жеткен. Али радиаллаху анхунун өзгөчөлүгү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды барыбыз билебиз. Өзүнүн жакшы көргөн күйөө баласы катары ага дайыма ызаат көрсөтүп, ага дайыма ишеним артып келип, жыйынтыгына келген учурда бүгүнкү күнү биз көзүбүзгө көрүп, көзүбүзгө басып, пайгамбар урпагы деп тааный турган бир урпакты мына ошол Али радиаллаху анхудан көрө алабыз. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү эркек уулуу болсо дагы, бирок балдары эрезиге жетпей кайтыш болуп кетип, жалаңгана кыздарынын ичинен Фатима калып, Фатимадан анан кийин пайгамбарыбыз сүйүктүү неберелери Асан менен Үсөн эмне болгон, жарыкчылыкка келген. Бул мына ошол бала сахаба деп айтабыз. Бала сахаба өзүнүн дин үчүн кылган кызматы, дин үчүн болгон курмандыгы, дин үчүн сүргөн өмүрү бул жалпы үммет үчүн чоң өрнөк болуп дагы кала берет.
Канча жашынан пайгамбарыбызга келгенде анан эмне себептен ушу бала сахаба деп аталып калган? Бул ошо кичинекесинен Бул бала сахаба деп аталып калган мезгили себеби ошол мезгилде ыйманга келгендердин саны өтө аз болгон. Бул биринчиден. Экинчиден, ыйманга келгенде жалаң ошол мезгилдин ошол чөйрөнүн алсыздары, ошол чөйрөнүн аргасыздары ыйманга келген. А бирок булардан баарынан айырмаланып, балагатка жетип, кээ бир риваяттарда айтат бул 12 жашта болчу деп. Кээ биркилер айтат 12ден өткөн болчу деп. Бирок бул сахаба мына эң алгачкылардан болуп, балагатка жетери менен жаш жагына келген учурда биринчилерден болуп ыйман туткандыгы үчүн муну бала сахаба деп айтышат. негизи эле сахабалардын саны белгилүүбү? Сахабалардын санына келген учурда так маалымат жок, бирок сахабалардын санын ар кандай риваяттарда айтышат. Алардын санын айтышат 120 миңден тегереги деп айтылат. Кээ биркеде 140 миң деп айтылат. Ошондуктан бул маселеде биз сахабалардын санына так токтоло албастан аны болжолдуу санда гана биз эмне айтып келебиз. Мына ушул сахабалар темасынан кийин табииндерге келсек, жогоруда өзүңүз белгилеп өткөндөй, пайгамбарыбызга жанаша жүргөн, жараша жүргөн, пайгамбарыбыздын жанында көргөн, аны менен биргеликте ибадаттарды кылган инсандар бул сахабалар. Ал эми сахабалардын билимин алган, сахабалардан бир жакшынакай сабак алган инсандар пайгамбарыбыздын доорунда жашаса дагы аны көрбөгөндөр бул табииндер деп атадык. Мына ушул табииндерге келгенде табииндердин абзелдери, табииндердин башында турган улуу табииндер кимдер болуп эсептелинет? Туура айтасыз, табииндерге келе турган болсок, табииндер дагы бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда сахабаларды мактап, алар жылдыз сымал кайсы бирин ээрчибегиле силер эч бир адашпайсыңар деп сүрөттөсө, мына ошол аларды пайгамбар үйрөткөндө жылдыз сымал маңдайына тутуп ээрчип чоңойгон адамдарды биз табииндер деп айтабыз. Табииндер кыргыз которулганда ошол алтын жолду баскан адамдарды ээрчип келген мусулмандардын алгачкы тобу. Алар ээрчиген учурда кандай ээрчиди дегенде, сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан динди кандай кылып айкын таасын таанып кабыл алса, анда табииндер дагы сахабалардан динди мына ошондой так таасын таанып, алар өздөрүнө эмне кылышкан, сиңиришкен. Мына ушул жерден кошо кетсеңиз, пайгамбарыбыздан сахабалар динди кандай алганы бардыгыбызга маалым. Ал эми сахабалардан табииндер динди кандай алышкан? Сахабалардан табииндер динди алган мезгилде, табииндер өзү кимдер дегенде, табииндер балким ошол пайгамбар жашаган доордо жашагандыр. Пайгамбар тирүү мезгилде алар да жашаган. Бир гана себеби пайгамбарды көз менен көрө албай калган. Караңыз. Биз сахабаларга аныктама берген учурда эмне дегенбиз? Сахабаны көзү менен көргөн, аны менен чогуу отурган адам. Ошондойлордун бири катары биз айтабыз, пайгамбардын көрсөтмөсүн так жана туура өз ооздорунан угуп, ал мезгилде жазма доор болбогондуктан алар ар бир келген илимди, Куранды, пайгамбардан айтылган куттуу кабар, сүннөт, хадисти булар эмне кылышкан? Ушунчалык ыхлас менен, ушунчалык так жана туураак алып өздөрүнө кабылдашкан. Ал мезгилдеги илим жайуунун бирден бир эле жолу болчу, бул жана минбар болчу. Биз силеп бүгүндөй басылган басылмалар, китептер, аудио, видео жок, андай болчу болгон эмес. Алар болгону тизе бүгүп, маңдайы отуруп, ошол айтылган сөздү так туура алып, мына ошол нерсени эмне кылышкан? Жашоого киргизишкен. Мына ушун бул пайгамбардын доору менен сахабалардын доору бир мезгилди ичине алып, ал жалаң гана оозеки жана жатка тутуу эмне чарасы менен, дин ыкмасы менен
өтүп келсе, эми табииндерге келген учурда эми аларда эми жазма доору башталган. Жазма доору башталып, илимдин алгачкы мектеп текчелери эмне болушкан, түзүлө баштаган. Табииндердин дооруна келген учурда эң биз сыйымдыктана турган биздин үммөттүн бир негизги нукура өзөгүн сактап калган эмгек эмне бул табииндердин доорунда ишке ашкан. Эмне үчүн дегенде бул мезгил жазма доору башталган учур болот. Мына ошондуктан биз айтсак болот, бир ооз менен табииндердин оозеки үйрөнгөн илимин, оозеки алган аманатын алар өздөрүнөн кийинки муунга эмне кылып беришти, жазып калтырып беришти. Ошондо бул табииндердин кийинки муун үчүн, пайгамбарыбыздын үммөттөрү үчүн калтырган эң чоң белеги бул ошол динди жазма китеп аркылуу, ошол Куранды китеп аркылуу бизге жеткизген десек туура болобу? Негизи эле табииндер үммөт үчүн, кийинки муун үчүн кандай бир мурастарды калтырып кетишкен? Булар үммөт үчүн калтырганы мына ошол аманатты өзгөртүүсүз алып, экинчи муунга өткөрүп бергени болсо, мына ошол өткөрүп берүүдө алар эмне кылышты? Аны өзгөрүүсүз сактала турган кылып китепке салып беришти. Мына ошол эң чоң эмне? Тепкичтүүлүк. Куран ошо Куран жок. Бул Куран бул сахабалардын доорунда бүткөн маселе. Жазылып жок, Курандын өзү жок. Курандын өзүнө келген учурда сахабалардын доорунда бүткөн, жазылган. Болгону бул Куранга тийиштүү болгон дагы толтура илимдер бар. Анын ичинде фикх илимдери, анын ичиндеги тафсир илимдери, анын ичинде хадис илимдери. Эгерде биз чындап эле сахабалардын учурундагы эмгектен кийинки бир артыкчылыкты бере турган болсок, анда бул табииндердин түптөгөн илими. Бул мезгил эмне болот дегенде, бул мезгил илим кадимки китептерге жазылып, кадимки ошол ислам укуктары, Куран тафсирлери, айталык Куранга байланышкан алгачкы илимдер, улумул Куран деп коебуз. Мына ошолордун эң алгачкы басылмалары табииндердин учурунда эмне болгон? Калыптанып баштаган. Биз муну менен айта албайбыз, ошол мезгилде эле илим жазылып бүткөн, жок ошону менен анан илим бүттү деп жок, балким ошол жазма доордун башталышы илимди байлап койгон мезгил деп айтылабыз. Булагы десек туура. Булагы деп айтсак болот. Анан жогору жакта сурап өттүңүз, алымдар кимге артыкчылык берет ошол табииндерден дегенде, табииндерден кээ бирки алымдарыбыз баа берет. Уайсил Карани деген табиин өткөн. Уайсил Карани жөнүндө өтө бир чоң бир жакшы окуялар бар. Уайсил Каранидин эмне үчүн мындай артыкчылыкка ээ болуп калгандыгын өзгөчө белгилеп атты айтышат. Ал эми экинчи бир булактар айтат, Саид ибн Мусайяб деп айтылат. Саид ибн Мусайябды дагы артыкчылыкка сунушташат. Биз сахабалардын арасында эң абзели Абу Бакр Сыдык радыйаллаху анху, Умар дегенде эле пайгамбарыбыз айтып өткөн, үммөтүмдө эң жакшысы Абу Бакр, анан Умар, анан Усман, анан Али деп эскерип өткөн жерлери бар. Мына ошондой эле табииндер келген учурда дагы алымдар эми келип туруп айтышат, ошолордун арасында дагы абзели же Уайсил Карани деп бирөөсү айтса, экинчиси жок, бул Саид ибн Мусайяб деп айтат. Эмне үчүн Саид Уайсил Караниди айтат десе, Уайсил Карани жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү тирүү мезгилинде айтып өткөн. Ушундай деген киши бар, Уайс деген. Көрсө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашаган мезгилде ал кошо жашаган. Балким бир гана жери сахаба атка ээ боло албай калган себеби пайгамбар менен эмне көрүшө албай калган. Ага бир негизги себеп болгон. Ал себеп эмне дегенде, Уайс деген кишинин колунда өзү үйдө жалгыз киши болот дагы, уул болот дагы, колунда апасы калат, картайган атасы менен. Ал экөөнүн кызматын кылам деп жүрүп, качан пайгамбарга барып, ал уккан, пайгамбар жөнүндө кабары болгон, пайгамбардын окуусун ал не ушунчалык ынтызар менен алып эмне кылчу, окуп үйрөнчү. Ал жердеги көрсөтмөнүн ар бирин эки кылбачу. Эми караңыз, пайгамбардан илим алып, аны жайылтууга келген учурда ошол илимди алып
жашоо зарыл экендигин үйрөтөт бул ушул көрүнүш. Эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген окуунун түпкү магызында эмне жатат дегенде, адам өзүнүн тегерегиндегилердин арасындагы эң бир баш ийип, аны урматтап, сыйлап өтө турган адам анын ата энеси. Улуу жараткандан кийинки эле баш ие турган заттар ким? Ата эне. Мына ошол Уайс ал-Карани бул өзүнүн апасы бир топ жашка чыгып калгандык себебинен пайгамбар жака карап чыгам деген учурда эле апасы көзгө көрүнүп, анын кызматында эмне кылып калган? Чыга албай калып келген. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүрүнүн аягына келген мезгилде Омарга осуят берет. Я Омар, ушул чөлкөмдөргө бир мезгил келип, ушул тараптан Уайс ал-Карани деген киши келет. Ал киши карасаңар мурда денесине ак басып кеткен. Бирок Кудай Таала кийин энесине кылган урматынан ошол актан арылткан. Арылткандан кийин денесинде алакандай гана жери калган. Экинчиден сурагыла, ал энесин өтө катуу сыйлап, энесинин кызматында өмүр кечкен киши болот. Колуңардан келсе, ошондон барып бата алып калгыла деп осуят берет. Пайгамбардын осуятынан кийин Омар радыйаллаху анху жыл сайын келген ажылардын арасынан силердин араңарда Уайс деген келдиби деп сурачу эле. Жок. 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 Анан бир жылы келип, Уайс деген бар биздин арабызда. Десе, ким мага көрсөткүлөчү деген. Караса, киргише отурат. Келип туруп, саламдашып туруп, Уайс сиз болосузбу десе, чочуп кетип. Мен атымды каяктан билесиз? Мен болом Уайс. Ал-Карани деген сиз болосузбу десе, ооба ошол Карани мен болом. Мен атамдын атын каяктан билесиз? Сиз жөнүндө пайгамбар мага айтып өткөн дегенде, пайгамбар айтканбы мени деп не кылат? Ал киши таң калат. Сиздин апаңыз бар болчу беле дейт. Бар болгон дейт. Сиз ошол мезгилде пайгамбар жөнүндө уккан белеңиз дейт. Уккан элем дейт. Пайгамбарга келип жолугууну эңсеген белеңиз десе, эңсегем деп. Эмне үчүн келе албай калдыңыз десе, пайгамбар айткандай эле, мен энемдин кызматынан чыга албай келе албай калгам дейт. Сиздин денеңизди ак баскан беле дейт. Ак баскан эле дейт. Айыктыңыз беле деген, айыктымыз. Толук айыктыңыз беле дегенде, жок, алаканда жерим калды деген. Караңыз. Пайгамбардан сурап, осуят берип пайгамбар, ошондон дуа алып калга, истигфар сурап, Аллах Тааладан кечирим сурап калга, ошол аркылуу деген учурда, эмне үчүн деп мен сураган учурда, ал киши энесинин батасын алган киши деп айткан. Сиздин энеңиздин батасы тийген. Сиз да бизге батаңызды бериңиз деп не кылат? Пайгамбарыбыз ушул улуу сахабаларга тавин болгон Уайс ал-Каранидин батасын алгыла деп жатканы бул тавиндердин канчалык бир даражасынын, деңгээлинин бийиктигинен да кабар берип турат. Мунун баарын эске алып, биз дагы да болсо ошол улуу инсандардан ошол динге бир кабардар болуп келе жатканыбызды сезип турабыз. Эми тавиндерди, сахабалардын жашоосун угуп туруп, аларды окуп келип, бир кызык суроо жаралып атат да, азыркы мусулмандар мына ошол тавиндердин, сахабалардын деңгээлине жетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Билесизби? Бизди сороткон бир эле нерсе бар. Абалыбыз кейиштүү. Келечегибиз үмүт менен. Бирок бизди сороткон бир маселе бар. Ал эмне дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү барып Бакый деп коет, Мединадагы сахабалардын көпчүлүгүнүн сөөгү жашырылган кабыр. Ошол жерге барып, Ассаламу алейкум дарал муъминин. Ассаламу алейкум ахла дияр минал муъминин. Нас'алуллаха лана ва лакум ал-афия. Антумул мустақдимуна ва нахну мустаъхирун. Деп дуа кылат да айтат. Бул деген сөз пайгамбарыбыз үйрөткөн. Кабырга барган мезгилде кабырда жаткан мусулмандарга, момундарга Кудай Тааладан бир кечирим сурап, силер баары бизден алдыраак эле кетип калдыңар, бирок кеч болсо да биз артыңардан келебиз. Кудай Таалам жеңилдигин берсин деген не
дуасын айткандан кийин айтат: бир туугандарымды көрүүнү сагындым дейт. Эңсеймин, бир туугандарымды сагындым дейт. Сахабалар артында турган мезгилде: "Я Расулалла, биз турбайбызбы, кантип?" десе айтат: "Жок дейт. Силер менин сахабаларымсыңар. Досторумсуңар. Мени санаалаш замандашымсыңар. А бирок мен эңсеген, мен көргүм келген мен бир мезгилден кийин келип мени көрбөстөн мага ыйман тутуп менин жолумда өмүр кечирген адамдар" дейт. Мен ошолорду сагындым дейт. Ошолорду көргүм келет дейт. Силер мени көрүп турасыңар. Силер мени менен кол алышып турасыңар. Мени менен чогуу отуруп азыктанасыңар. Мени менен чогуу намаз окуйсуңар. А мен Аллах Тааладан алган буйрукту мына ушул буйрук экенип силерге түз жеткирип атам. Кайсыл көйгөй башыңарга түшпөсүн, мени менен чечесиңер. Кайсыл түйшүк түшпөсүн, мени менен бөлүшөсүңөр. Силер мен эңсегендер эмес, балким менден кийин, силерден кийин мени көрбөй келип, мени эңсеп, мени сагынып, мага баш ийип, мени ээрчигендер менин бир туугандарым деген. Ушул нерсе бизди эмне кылат? Сооротот. Андан башкасына Алла өзү кечирсин. Биз бир нерсени айтабыз, жасаганга келгенде алсызбыз. Биз дайыма биз дейбиз, бирок бизди ким экендигибизди кайсы бир адамдар чыкты, эң акыркы көчөдөгү айбандан да төмөн көргөндөр бар. Бүгүнкү күнү көчөдө бараткан күчүктү атып койсоңуз сиз соттолосуз. Бирок миллиондогон мусулмандар өлүп атат, эч ким соттолгон жок. Көчөдөгү бир айбандын канын төгүп койсоңуз, сиз жогорку соттун алдында жооп бересиз. А бирок миллиондогон мусулмандардын каны төгүлдү, эч ким жооп берген жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарбиялаган алтын доордун адамдарында, аларды ээрчип келген табииндердин доорунда кайсы бир жерде бир аялдын жоолугу чечилип калган учурда, жоолугу мына ошол жоолукту кайра ордуна коюш үчүн арты көрүлбөгөн аскерлер келген. Ошол аялдын намысы үчүн. Бүгүнкү аялдардын намысы кайда кетти? Бүгүнкү кыздарыбыздын уяты кайка кетти? Бүгүнкү улуттун орду кайка кетти? Бүгүнкү үммөттүн орду кайка кетти? Бир демке чыгып сүйлөсөң да сен саясатка кирдиң дейт. Жок, саясат эмес, бул табигый жашоо. Менин укугум бар эле. Мен дагы башка адамдардаймын. Менин өңүм кара болуп калса эле менин баам арзан болуп калабы? Ал башка ааламдын таразасы. Ал мусулмандардын таразасы эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз өзүбүздү албетте айтпадымбы, илгери үммөт менен биз ошолорду окшошсок, ошолор баскан жолдон басып калсак, ошолордой бир Алла сүйгөн бир амалга татысак деп эмне кылып келебиз? Аракет кылып келебиз. Биз сахабалардай, табиндердей боло албасак дагы алардын жашоосунан чоң бир үлгү алчу, өрнөк алчу окуялар бар. Эң башкысы жакшы бир ибадатыбызды, 5 убак намазыбызды, бардык ибадаттарыбызды толук аткарсак, Кудайым өзү ыраазы болуп, пайгамбарыбыз үммөттөрүнөн ыраазы болуп, ошо кыямат күнүндө өзүнүн шафаатын барыбызга насип болоруна үмүт кылалы. Ушунун баарын эске алып, эми сиз дагы ошо пайгамбарыбыздын үммөттөрүнө, жалпы биздин телкөрүүчүлөргө соңку бир кайрылуу болсун сизде. Алла разы болсун. Урматтуу момун калкым, мусулман журтум, улуу Рамазан айындагы жасаган жакшы амалыңыздардын Алла астында кабыл болушун сурап өтөм. Улуу айда туткан орозонун салмагы, улуу айда жасалынган амалдардын сообу чексиз. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадиси кудусийде Алла Таала субханаху ва таала өзү айтат: "Момундун жасаган амалдарынын баары өзү үчүн, орозосу мен үчүн" деп. Ага соопту берүүнү өзүм гана билем. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Бир мезгил келип, ал мезгилде адамдар дин тутуусу ушунчалык оор болот." Мына ошол оор мезгилде дин туткан адамдардын
бирөөсүнүн аткарган амалы 40 сахабанын аткарганына барабар деген сөзү да айтып өтөт. Мунун сыры эмнеде дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү бар болуп, өзү алардын арасында чөйрөсүндө жүрүп, ар кандай апааттан, ар кандай кырсыктан өзү ортомчулап аларды сактап жүргөн болсо, бүгүнкү күндө биз пайгамбарды аркасынан ээрчип сактанып келет экенбиз дагы, анан ар кандай сыноо келген учурда дагы өзүбүздү, керт башыбызды эмнеге тоокелге салып, дин үчүн турат экенбиз. Мына ушундай акыркы үммөттүн адамдарын пайгамбарыбыз өзүнүн дагы алтын сөздөрү менен эскерип өтүп, бизге да артыкчылык берген жерлери бар. Андыктан биз дайыма эмне үмүтсүздүк шайтандан, үмүт үзбөйлүк, дайыма Кудай Тааланын берешендигинен, пайгамбарыбыздын өрнөктүү өмүрүнөн өзүбүзгө үлгүлөрдү алып, Кудай Тааланын жолунан тайбайлык. Сизге убактыңызды бөлүп ушул улуу инсандар тууралуу баян куруп бергениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ушундай жакшы берүүнү даярдап алып чыгууга демирчилик көрсөтүп жаткан Бурана Грант курулуш компаниясына дагы өз кезегинде рахматыбызды айтып өтөлү. Биз бүгүнкү берүүбүздү пайгамбарыбыздын бир насааты менен жыйынтыктагыбыз келип олтурат. Пайгамбарыбыз мусулмандар, негизги адамдар жараткандын алдында бир арканды кармап жүргөндөй бир болгула деп айткан экен. Мына ушул пайгамбарыбыз, андан кийин сахабалар, анан кийин табииндер, таба табииндер бизге аркан сымал жеткизген динди кийинки муунга бизге дагы туура жеткизүүнү жараткан өзү насип кылсын. Ошол эле учурда жалпы мусулмандар менен биргеликте, сахабалар менен пайгамбарыбыз менен биргеликте бейиште бир болууну насип кылсын деп бүгүнкү эфирде жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله